Бул суроо көп келет, кайталана берет. Каза намазынын фидиясы тууралуу айылдарда адамдар давра деп атап коет экен дейт. Өлгөн адамдын акысын акчасы жетпесе ошол болгон акчаны же будайды бири-бирине хадия кылып дейт. Негизи бул сабакта көп айтты, бул суроого жооп. Намаз бул карыз, милдетибиз аткарыш керек. Биринчи маселе. Эгер аткарылбай калган болсо осуят кылыш керек болот. Ошол акыркы учурда осуят кылат, келес кылат. Мен ушунча жылдык намазым, орозом калып кеткен, ушуларды менин мүлкүмдөн берип койгула деп айтылат. Бул керес, осуят, сүлүс. Ошол майыттын калган 1/3 малыдан берилет. Эгер 1/3 малы дагы жетпесе, анда балдары өзүнүн тараптан берем десе жакшы нерсе. Бербесе нарага эме кылынбайт, аракет кылынбайт. Тартип өзү ушундай. Ана мына азыркы давра деген ал болбогон нерсе ал. Аны хыйла уламалар жазган, бирок ал маселени бүгүнкү күндө туура эмес колдонуп аткан элдер ал хыйла, ал давра ал туура эмес нерсе. Элдер баары эле намаз окуганга да, окубаганга да давра кылабыз деген бар. Кылгандар бар. Бул биринчи туура эмес маселе. Экинчиси, ал осуят кылмаса дагы баягыдай акчасыны иштетебиз деген адамдар бар. Бул да туура эмес маселе. Үчүнчүсү, азыркы болуп аткан давраларда жөн эле алдамай. Эки адам отуруп алып эле Кудайды алдагандай эле маселе бул. Антип Кудайды алдай албайбыз. Түшүнүктүүбү? Алла Тааланы эч ким алдай албайт. Кудайды алдагандай эле бир маселе болуп калды. Андан сырткары, төртүнчү маселе эң жаман нерсе, элдер ушуга көнүп калса, элдер ойлойт, намаз окусаң да боло берет экен дейт. Өлгөнүңдө эки молдо келип, эки баштык Будайды бири-бириге берип отуруп, сени куткарып берет экен деп ойлоп түшүнүп калат. Ошон үчүн бул болмогон нажайыз сүрөт.